Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандыктар, арбаңыздар. Буйруса биз кайрадан Индиянын борбору Делидеги больницалардын биринен жалпыңыздар менен амандашып турабыз, шүгүрлөр болсун, эфир аркылуу. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз буйруса бул сапар Индияга 2 февраль күнү келген экенбиз. Тагырагы биз бул сапар бир үйдөн 4 ушул бир туугандарыбызды Индияга больницага алып келгенбиз. Ал эми бул 4 бир тууганыбызды январь айында коомчулук менен бөлүшкөн элек. Урматтуу мекендештер, мына ушул 4 бейтаптын толук финансовый каражат маселеси боюнча мен бүгүн толук отчетумду берип, анан эртең буйруса Кыргызстанга жол алган турам. Мына ушунун астында толук финансовый маселесин отчет берип кайтайын деп турам. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, алдын ала биринчи ыраазычылык билдирем. Албетте биринчи жараткан Аллага мактоолор, чексиз шүгүрлөр болсун. Албетте Аллах Тааланын буйругу менен, амири менен ушул 4 бир тууганыбыз ушул жерге келип турат. Анан жараткан Аллах ушул сиздерге окшогон жакшы инсандарды, эл жакшыларын себепкер кылып, мына ушул артыбызда турган 4 бейтап азыркы учурда Индиядан дарыланып, операция болуп, ийгиликтүү жылыштар болуп жатат. Эми урматтуу мекендештер, мен каражат маселеси боюнча толук токтоло кетсем. Биз бул 4 бир тууганыбызга сколиоз деген Кыргызстанда диагноз койгон. Бирок биз бул жакка келип анализ тапшырганда сколиоз анализ болбой калды. Тагыраак төртөөнө тең миопатия деген диагноз коюшту. Биз бул 4 бир тууганыбызга примерно $20,000 каражат кетет. Эгер сколиоз болсо, белин операция жасалса, операциясы бул жактагы каражаты, расходу менен $20,000 мындай расчет алганбыз. Ошондо $80,000 каражат керек делет экен деп биз ошол каражатты чогулта баштаганбыз. Ошол учурда бизге германский фонд жардам беребиз деп, төртөөнө эгерде операция болсо жардам беребиз деп, төртөөнө $9,000 жардам беребиз деп бизди кубандырды эле. Ошондо $36,000 болот, төртөөнө $9,000 болсо. Мына ошентип булардын маселеси эми момундай болуп турат, достор. Төртөө тең бул жерде операция болгон жок. Именно операция эң чоң кызы Бибинур сколиоз, миопатия плюс белинде дагы сколиоз диагноз дагы бар экен. Ошол белине бир гана операция жасалды. Ал эми аркамда турган Бинура жана Бибинурдун бутуна жасалчу пластический операция бул чоң операцияга кирбейт экен. Тагыраак айтканда, момундай операцияларга кичинекей операция, ошо пластический операция же леченияларга ушундай германский фонд жардам бербейт экен. Бул албетте алардын жообу. Анан төртөөнө бир кайрылганбыз да, төртөөнө тең жардам берет деп жакшы үмүт менен келгенбиз. Анан төртөөнүн маселеси башкача болуп калгандан кийин алардын жообу бизге башкача болуп калды. Эми тагыраак ишке өтүп келели. Ошондо эжекебизди биз январь айында коомчулук менен бөлүшсөк, биз Индияга кайтып келгенге чейин колуна көтөрүп келген каражаты, урматтуу достор, мына жалпысына мен жазып турам, $39,200 акча менен келиптир. $39,200 каражат менен. Ал жактагы билет маселеси, ал жактагы жанагы виза маселеси, расходу, нарковеркисинен сырткары наличка колуна $39,200 каражат көтөрүп келиптир. Ошол элдин жардамын. Эми достор, ошол каражаттан кетип аткан бул бир туугандарга биринчи кандай маселелер коюлганын мен сиздерге айтып кетейин. Бибинур эң чоң кызына, Бибинурга биринчи мына белине кече күнү операция жасалды. Операцияга чейин булардын ар бири анализ тапшырды. Анализ тапшырганда ар бири өздөрүнүн шотуна, больницага, өздөрүнүн шотуна $2,600 акча төгүштү. $10,400 төгүштү. Бирок алардын анализдери, томографиясы, врачка кирген консультациялары, ошолордун бардыгы болуп келип, ар бирден $2,600 $460-470 астатык ашып калды. Төртөөнүн тең. Мына ошондо мен мындай эсептеп турайын, төртөөнүн тең 10.400-дөн
ар биринен $470 минус кылганыбызда 1800 ушундай доллар болот. Эми жумушка өтөбүз. Операция, урматтуу мекендештер, сколиоз операция коюлду. Операция кылыш керек деп Бибинурга. Мына бул операцияны $13,000 жасайбыз деди. Себеби мурда $2,000 анализине төлөгөн, остатыгын эске албаганда. Ошол $2,000 $1,000 операцияга кошулуп кирет дагы $14,000 сколиоз операциясына пакет койду. Ошондо $1,000 арагында бар болчу анализи. $1,000 ошо эмен пакетине кирет дагы. Анан путуна пластический операциясына $6,000 пакет койду. Анан физиотерапия багы мен жогоруда айттым, 4 тең физиотерапия керек экен деп. Ал физиотерапиясына $850 койду. Ошону менен эң чоң кызына кеткен расходу $19,850 боло турган болду. Ал эми аркамда турган Бинура кыз болсо, Бинуранын ошол эле бутуна пластический операциясы $6,500 болду. Эмнеге бирин 6,5, бири 6,000 десеңиздер, анткени ал бир учурда 2 операция болгон үчүн скидка кылып берди. Буну 7,000 деп аткан, биз талашып тартышып отуруп 6,5-га түшүрдүк. Анан физиотерапиясы $850 болду. Ошондо Бинураныкы $7,350 туура келди. Ал эми Алинур балабызга болсо, 3-чү уулуна $2,800. Бул жерде процедура, уколу, мына ушул жерде жатат 3 күндөн бери, ушунун баары $2,800 болот экен. Плюс $850 физиотерапиясы болду. Ал эми аркамда турган Элайнурдун дагы так эле маселеси ушундай болду. Физиотерапиясына чейин ошол процедурасы, уколу 3 күн ушул жердеги дарыланып аткандыгы $2,800 плюс $850 физиотерапиясы болду. Ошондо достор $3,650 Элайнурдуку, Алинурдуку дагы $3,650, ал эми Бинураныкы $7,350, Бибинурдуку $19,850 бул ушунча расходу кете турган болду достор. Анализинен сырткары. Эми мен жалпысынан буну кошконубузда $34,500 болот экен. Вообще булардын маселеси больницада ушул операциясы, физиотерапиясы, пластика операциясы бар 4-өнүкү бириккенде $34,500 болот экен. Анан бирок нар жакта жанагы анализге ашча төлөгөндүн ар биринен $470-460 остатыгы бар. $34,500 Бибинурдуку азыр точно айта элек, үчөөнүкү сөзсүз минус болот атат. $470 минус болгондо $1,410 минус болот экен. 34,500-дөн 1,400-дү минус кылган болсок, $33,100 төлөнүп калат экен. Ал эми $33,100 эжекебиз уже $25,100 акча төлөдү бул жерге. Эми жалпы мен кетип аткан чыгымын айтайын, расходун мына $39,200 менен эжекебиз келген болсо, анализдерине $10,400, бирок остатык $470 бар деп атам, $1,410 общий үчөнүкү. Операцияга $25,100 төлөдү. Ошондо эжекебиз жалпы мен больницага кетип аткан расходун айтайын, остатык дагы калган больницага төлөмү $8,000 каражаты калды. Эмнеге? Анткени мен эми ылдыйындагы эмесин эсептеп кетейин. Квартирага $1,150 квартирага расход кетирди. Ал эми продуктасына $300 кетирди. Мына общий кетирген расход $25,100 больницага төлөдү, $10,000 анализге чейин анализдеринде төлөп атат. Операцияда $25,100, квартирага $1,150, продуктасына $300, ошо менен жалпысынан $36,950 общий расход кетип атат. Анын азыркы учурда эжебизде $2,300 акчаңыз бар. $2,300 каражат жанында калып атат. Ошол расходуна, продуктасына, жеп ичкен жатаканаларына. Ал эми больницага төлөй турган эжебиздин ошол $2,300 тийбегенде дагы $8,000 каражат төгүшүбүз керек экен. Достор, мекендештер, түшүндүр алдымбы? Бардыгын түшүнө алдыңыздарбы? Мына ушул маселе эжекебиз, мен кыскача дагы айтып кетейин, $39,200 менен келген.
$25.100 операцияга деп төлөп атат. Ага чейин анализдерине $10.400 төлөгөн, бирок анын астатыгы бар, биякта $1.800, аны эске алып туруңуздар. Анан $25.100 операциясына төлөп атат. Квартирасына $1.100 квартирасына расход берип атат. Продуктасына $300 берип атат. Жалпысынан $36.950 кетип атат. Ошондо эжеде калган $2.300 калып атат. Мына ушундай, менде бардык операциянын могул пакеттери мынакей бул бетинде бардыгы жазылып турат могул жерде, бирок больницанын алгач койгон пакети такыр башка болгон. Мына ол сколиоз деп, мисалы, жана Бибинурга белин операция жасабадыбы? Мына ушул операцияны башка больницаларда кеминде 19, 18, $20.000 жасайт экен. Ал эми бул биздин фонд менен бул жерде ушундай бир жакшы келишим түзүлүп, ушул Бибинурдун белине омуртка, сөөк омурткаларын түздөө операциясын болгону $14.000 гана жасатып чыктык. Бул биринчи ал жердеги чоң эмебиз. Бизден фондтун да көп чоң салымы. Экинчиден, мынакей ошол эле Бибинурдун $7.000 жасала турган операциясын $6.000 жасаттырып атабыз ошол фонд аркылуу бул больницанын келишими бар үчүн. Үчүнчүдөн, жана артында турган Бинуранын да операциясы $7.000-дикти $6.5 жасап атат. Мына ошентип жалпысынан $4.5-5.000 башка пациенттерден караганда ушундай скидкасы болуп атат. Бунун бардыгын кайра кайталап угуп чыгыңыздар достор. Анткени бул чоң жоопкерчилик, биздин мойнубуздагы чоң элдин жоопкерчилиги. Эң негизги сиздерди кызыктырып жаткан бул финансовый маселеси. Мен буга толук отчет берип койбосом болбойт. Ал эми кайра башка кайрылып келсек, жанагы германский фондду эске албаганыбызда ошол жалаң бизден ошол эли журтубуздун жардамы менен ошол $39.000 келип атат, $39.200 менен келген болсо, дагы $8.000 больницага төксө, толук маселени чечип кайра кайтат экенбиз. Ал эми германский фондко кайрылып келген болсок, бул фонд кайра ошол балдар Индиядагы дагы бир фондко кайрылып көрүштү. Жок дегенде ушул бир пациентке колдон келишинче канча болсо дагы бир жардам алып берген, аракет кылып көрөбүз деген немесин айтып атышат. Аны дагы булар кайтканга чейин балким жообун берип калат. Бирок ага чейин мүмкүнчүлүк болуп калса, ошол $8.000 каражатты даярдап, эжебиздин маселесин чечип эме кылсак аябай жакшы болмок. Анан дагы бир сөздөн кармашыңыздар мүмкүн. Мурда жетти дедиңерли го, дагы чогултасыңарбы дешиңиздер мүмкүн. Биз жетти дегенбиз уба себеби жанагы германский фондду эске алганда жетти деп атканбыз. Бул бир. Экинчиден, бул үй бүлөнүн дагы ошо Кыргызстанда бир анча-мынча чыгашалары, анча-мынча расходтору болгондуктан ушундай маселе келип жаралып жатат достор. Бирок Кудайга шүгүр, сиздердин бардык аманатыңыздарды көтөрүп алып, чогултуп алып, сумкасына салып алып, 4 баласын жетелеп алып ушул жерге келип турат. Бул жерде башка маселе болгон жок. Эже ошол сиздердин жардамыңыздарды бир гана өзүнүн үй бүлөсүнө гана жумшап атат. Башка жумушка же башка үй бүлөгө иштеткен жайы жок. Туура айтамбы эжеке? Туура, барды ошо үй бүлөмө алды, акчанын барды. Ошо үйгө дагы кичине акча расходтору кетти, чындыгында. Үйүңүздө эми буга чейин келген документациялары, буга чейин ал жактагы даярдыктары, анан балаңызды, кичинекей кызыңызды Өзбекстанга алып кирип чыктым деп атасыз, апаңыз ал жакка алып кирип чыккан, ошолорго кетирдим деп атасыз да чыгаша? Ошого кетирдим, ооба. Түшүнүктүү. Мына ушундай достор, калган мен азыр айтып өткөн, эгерде ошол жанагы бул жактагы жанагы фонддорду эске албаганда буюрса $8.000 каражат дайындап алган болсок, маселени толук чечебиз. Бирок ушул Индиянын фонду дагы буюрса жардам сөзсүз болуп калат дегендей үмүт берип турат. Албетте болуп калган болсо жакшы болот, жок дегенде $5.000 болсо деле жардам болуп калса, анда бул жагында болгону $3.000 каражатын даярдасак болот экен эле. Бирок эжебиздин жанында $2.200 каражат бар деп атпаймынбы? Эжебиз дагы 4 баласы менен бул жерде 40 күн жашайт. 40 күнгө кеминде квартирасына
Мурда биз 2-3 комнатада жашап атканбыз, мындан бул жагына мисалы өзү балдар менен калса 1 комнатада жашайт. 1,5 миң 2 миңден эске алганда 40 күндө бир 70-80 миң квартирасына кетсе, продукттар арка-беркисине бир 50 миң кетсе, ушинтип бир дагы бир 150 миң расход кетип калат экен. Ал эми 150 миң каражаты ошол мен жана айтып аткан 2200 доллар каражаты жетип калат деп мен эсебимде ушундай кармап, ол акчаны больницага төкпөй, ушул өзүңүздүн квартира жана башка расходторуңузга иштетип туруңуз деп мен айтып атам, сунуштап атам. Туура элеби эжеке? Туура эле. Бул жакта баардык ошо алдын ала төлөйт экен, ошо квартираны ошого ал жеп ичкен бар экен, балдар аны жейт, муну жейт, булар тамак аш болот экен, күчтүү тамак бериш керек экен дегендей. Түшүнүктүү эже, мынакей буйруса биз финансовый маселесин иштин мындай жыйынтыгы чыгып калганда отчетубузду берип атабыз, бирок толук Кыргызстанга барганда дагы сиздерге отчет беребиз. Кандай болду? Канча кетти вообще? Канча каражат болду? Чыккандан кийин кандай болуп атат? Бунун баардыгын Кыргызстанга жетип келгенге чейин канча кетти? Анын баардыгын буйруса сиздерге бөлүшөбүз. Эмне үчүн бул отчетту берип атабыз? Кээ бирлер бизге жазып сурайт достор. Кээ бирлер жаза албай, сурай албай ичинен кызыктар болот. Ошон үчүн бул элдин иши, элдин аманаты эч кандай мындай көмүскөдө эмес, ачык айкын болуш керек. Менин дагы жүзүм жарык болуш керек. Бул биздин биринчи пациент же акыркы пациентибиз эмес. Биздин дагы алдыда көптөгөн пациенттерге биздин кызматыбыз тийиш керек. Эл ортосунда ишеничтүү, калыс ак ниеттүү көпүрө болушубуз керек. Ошон үчүн эч бир жумуштар жашыруу болбойт. Бунун баарын жакшы билесиздер достор. Мына ушундай. Бүгүн 20 февраль. Мен албетте бул балдар менен бүгүн коштошом буйруса. Эртең менен буйруса биз эртең кечкисин Кыргызстанга сапар алабыз. Через Алматы жолго чыгып баратабыз. Шүгүрлөр болсун, келгенибизге 19 күн болуп кетиптир. Эми мен бул балдар менен коштошом. Мына ушундай отчет достор. Бардыгын көрдүңүздөр, бардыгын түшүндүңүздөр. Эжеке бир эки ооз бир сонун сөз эмес. Сиз дагы бир эли журтубузга, мекендештерибизге бир жүрөктөн болгон эмоция сөздөрдү бөлүшүп, ушул ийгиликтердин аркасында ушул эл турат, ушул эли журтубузга бир сонун ыраазычылык сөзүңүздү, дубаларыңызды берип кетиңиз эмечке. Анткени ушул дубаңызды алабыз деп ушул мекендештерибиз ушул малга чейин колдоп келишти. Жалпы мекендештер бардыгыңыздарга чоң өзүмдүн үй бүлөм атынан чоң ыраазычылык билдирем. Ушул бардыгыңыздар үчүн мен үй бүлөм үчүн менин балдарыма кайдыгер карабай өз салымыңыздар кошконуңуздар үчүн чоң рахмат. Ушул Аллахым ыраазы болсун сиздерден. Бардыгыңыздарга эки түнөл бактылыктуу берсин. Эч качан оорубаңыздар. Ошо Кудайымдан мен тилейм. Кимдин кандай ой тилек максаттары болсо бардыгына жетсин, ишке ашсын. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Эч качан кем болбоңуздар. Ушул мекендештерибиз сиздердин дуаңыздарды алалы деп кана ушул кызматты кылышты, жардамды беришти. Дайыма дуаңызды токтотпоңуз. Сизге да Кудайым сабыр берсин, ден соолук берсин, оорубаңыз. Бүгүн ушул 4 балаңызды жетелеп алып ушунча кызмат кылып жүрөсүз. Бунун баардыгын көрүп атабыз. Иншалла эртеңки күнү ушул 4 балаңыз сизге, ата-энесине, бир туугандарына, эли журтуна, жердештерине, мекенге, мамлекетибизге кызмат кылган бир элдин уул кыздары болгон болсун эчке. Буларда үмүтүбүз аябай чоң, анткени ушунчалык бир акылдуу балдарды чоңойтупсуздар. Мен аябай рахмат сиздерге да ушул Ак ниет аманат фондунун бардык ушул жетекчилерине, ушул чогуу жанында жүргөн иштешип аткан, чогуу жүргөн бардыгына чоң рахмат. Ушул биз менен ушунча күн чогуу жүрдү, биз менен бардыгына кирип анализдерин, акчаларды тактап, бардыгына өздөрүнүн чоң салымын кошту. Ушуларга чоң рахмат. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат эжеке. Аллахым разы болсун. Рахмат эжеке, Алла разы болсун. Биздин бул үй бүлөгө келип калышыбызга себепкер болгон агабызга ыраазычылык билдирип кетпесек болбойт. Эжебиздин кайниси Нурузага. Нуруза агабыз бул экран аркасында ушундай аракетти кылды. Азаттык телевидение 7 каналдарын, жада калса аалымдарды, Бактияр Дамбаларды алып келип, ушул балдардын маселеси чечилип калса экен деп күрөштү. Аллах разы болсун. Ушул бир туугандардын дагы кызматы сиздерге жана сиздердин урпактарыңызга да тийген болсун иншалла. Биз эми бул балдар менен коштошобуз. Буйруса балдардын баардыгы мынакей сонун болуп жатат. Салам алейкум Малихан. Кандайсың? Бардык сөздөрдү уктуң да? Түшүндүң да? Акыбал кандай? Абал кандай? Жакшы. Жакшыбы? Өзүңдү кандай сезип калдың? Жакшы.
Баса айтып кетейин, азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, физиотерапия буларга башталды. Кадимгидей келип, местасында, ушул өзүнүн жайына келип, физиотерапиясын жасап атат. Балдардын буттарын, колдорун, денелерин чоюу иштери жасалат. Биринчи неге местадан жасап аткан? Анткени биринчи местадан жасап аткандыгы ушул колдорун, эттерин жумшартып алып, анан кийин өзүнүн физиотерапия бөлүмү бар экен, ал жерге аппараттар менен жасайбыз атат. Ошондо азыр сенде сага жасаганда өзүңө жеңилдеп калдыңбы? Жылыш болгондой. Деле пут неме кылды, чойду. Бутту чойду. Кичине мындай жеңилдегендей болуп калдыбы? Жакшыбы баары? Ооба. Кандай болуп атат экен Индияда? Күндө дарылануу, негизи бул немелер, жумуштар кандай өтүп атат? Негизи жакшы эле. Жакшы элеби? Бардыгы сонунбу? Бардыгы жакшы. Эмнени ойлонуп атасың көбүнчө? Жакшы болуп кетишти. Буйруса жакшы болсун да, ма? Жакшы болсун, кыжалат болбо. Мен эми Кыргызстанга кеттим, колдор. Жакшы кал. Күтөм буйруса. Тосуп алам. Бишкектен арып немен кетебиз? Мен Вольвада кетем. Вольвада кетебиз буйруса. Боптур. Анткени бул бала келечекте ким болот элең? Дальнобойщик. Дальнобойщик болом дегендиги үчүн Бишкектен ары мен медереке Вольвада кетишим керек деп ушундай ниет кылат буйруса. Басып барсаң буйруса биз Бишкектен тосуп алабыз, Мейли, жакшы кал. Жакшы жүр, буйруса Кыргызстандан күтөбүз, Буйруса жакшы болосуңар. Ал эми бул акылдуу кыздар, бул кыздарды сиздер билесиздер, таныйсыздар. Мынакей Элайнур деген эң кичинесинин улуу кызы бул кыз. Элайнур кандайсың? Жакшы. Ден соолук кандай? Жакшы. Буттарыңды баягы лечение кылып, колдоруңду мындай эми массаж кылганда эме болдубу? Жылыш болдубу? Жакшыбы? Кандай мындай кадимгидей сезилип атабы уже мындай баягы массаж кылгандан кийин, физиотерапия кылгандан кийин мындай жеңилдеп калып атасыңбы? Ооба. Мен сени келген сайын көрүп атам, апаңа жардамдашып, чоң эжеңди карашып атасың, аябай акылдуу кыз экенсиң да. Эжеңнин акыбалы кандай, жакшыбы? Ооба. Эжең ыйлабай элеби? Жакшыбы? Эмнени ойлонуп атасың көбүнчө? Ошо жакшы болуп кетишти бардыгы. Бардыгыңар. Буюрса жакшы болосуңар, Келечекте ким болгуң келет эле? Прокурор. Прокурор. Эмнеге прокурор кесипти таанадың? Ошол жагат мага. Ошо жагат. Мектепте жакшы окуйсуң, Буюрса сен да Кыргызстандан күтөбүз анда, Жакшы тур, жакшы жүр, Буюрса Кыргызстандан күтөбүз, акылдуу кыз десе. Ал эми булардын мынакей тамактарын мен бир кыскача дагы бөлүшүп кетким келип турат. Буларга мындай тамактар келет, достор. Мынакей биринчи алганда, азыр тамактанып бүткөндөн кийинкиси бадырың. Бул эми мындай тамактар, сен тамактарын жеп атасыңбы? Ооба. Жагып атабы? Жарымы жакпай атат да. Несі жакпай атат? Несі жакпай атат? Момонду укаттар. Кайсы? Мынолбу? Жеп көрдүңбү? Жок. Жакпай атабы, кээ бири. Мына достор, күрүч, жумурткасын жепсин, Күрүч, сладкий, бадырың, могул ачуу нерсе, могул суюк тамак, тоок шорпо. Анан дайым башында суулар, ысык чайлар үзүлбөйт, мындай бадырың, салаттар ушундай үзүлбөйт экен. Мына ушундай тамактарын тамактанып атат. 3 мал алып келип атабы? 4 малбы? Охо, буларга сонун болуп атыптыр. Мына бул эң сулуу, эң акылдуу, элдин баарын ыйлаткан ушул үй бүлөнүн аябай бир оорчунду, ушул көйгөйдү сиздердин жүрөгүңүздөргө жеткирген. Албетте, жүрөк менен жүрөк сүйлөшкөндө, жүрөктөн жүрөккө жеткенде ошондон натыйжа болот. Ансыңарындай, ушул 4 бир туугандын ушул маселесин сиздердин жүрөгүңүздөргө жеткирген бул Бинура кыз болгон. Анткени Бинуранын акыбалы бардыгыбызды ойго салган, ыйга бөлөгөн. Мына ошонун аркасында сиздер колдоп, мына ушул жерге келип турат. Бинура, кандайсың? Жакшы. Жакшыбы? Ден соолук кантип калды козу? Жакшы. Бутуң гипстеп койду. Ушул бутуң гипстегенде бирок бул жактарыңды эме кылып атат экен, Мындай ачыкча эле колдоруңду, тизелериңди массаж кылып эме кылып атат экен, Ошондо кандай болду? Мындай таасири болуп атабы? Ооба, жакшы. Жылыш болгондойбу? Кандай карап атат негизинен? Жакшы карап атат. Жакшы карап атабы? Эмне жалп бар? Кемчилик эмне айт? Жок. Ушундайды айтып кал. Кемчилик жокпу? Кыргызстанды сагындыңбы? Кимди сагындың айрыкча?
Elimi, atamı, Kırgızstandықтар бардын эле сагындым. Кеткиң келип атабы? Бирок жакшы болуп кетиш керек болуп турат, Буйруса жакшы болуп кетесиң, Ооба. Буйруса. Бинура жакшы болуп кетикем. Кыжалат болбо, сарсан болбо, көп ойлонбо мындан кийин, эми алдыда эң жакшы күндөр болот. Жакшы күндөр күтүп турат сени. Буйруса бул жакшы күндөрдүн аркасында албетте жакшы ийгиликтер болот. Sorry, 2 minutes. Thank you. Ошон үчүн үмүттү үзбөй козу, Сен буйруса басасың, мейлиби? Сен басып, ата-энеңдин ишенген кызы болосуң. Анткени акылдуусуң. Сен мамлекет боюнча, Кыргыз Республикасы боюнча тогуз коргоолдун сүрөт боюнча чемпион экенсиң да. Дагы да көптөгөн таланттарды берет Кудайым, Жакшы жүр анда эмесе. Мен кеттим эми, эртең Кыргызстанга кетем. Сагынасыңар эми мени. Акыбалыңарды айтып тургула, мен дагы силерди сурап турам, мейлиби? Болуптур, жакшы калла. Мына ушундай достор, бардыгы керемет, эжеке мейлиңиздер анда эмесе. Жакшы калыңыздар, жакшы туруңуздар, эли журтубуз менен буйруса сиздердин сагыныч саламыңыздарды жеткиребиз. Ал эми эли журтубуздун дагы саламын сиздерге жеткирип турабыз. Эң негизи ушул балдар жакшы болуп кеткен болсун, эжеке. Рахмат, сиздерге дагы ак жол, жакшы жетип алыңыздар Кыргызстаныбызга, мекенибизге. Рахмат, эжеке, тынч болуңуздар. Мына ушундай достор, мейли, жакшы калла, пока. Давай, жакшы калла.